Кылымдар таазим кылган ай, кудурет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан, кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. 24 ТВ жана Маралдан орозо кебин угуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы. У нас есть хорошая новость. Кинотеатр «Кызыл-Кыргызстан» вновь будет возведен. Строительная компания «Бурана Грант» в 2019 году на пересечении улиц Жумабека и Алымкула Усинбаева начала строительство жилого комплекса «Бурана Пэлас», внутри которого и будет расположен легендарный кинотеатр. Главным партнером по строительству является компания «Эмарк Групп». Мугалим студенттерге кайрылып, эмнеге адамдар урушканда бири-бирине кыйкыра баштайт деп суроо салат. Анда бири эмоция калтырып коет го десе, мугалим эми экинчи инсан жанында турат. Кыйкырбай эле сүйлөсө болбойбу дейт. Анда экинчи студент балким ошол ачууланганда ичиндеги ачуусун сыртка чыгарыш үчүн кыйкырат дейт. Дагы ушул сыяктуу бир топ жооптор болот. Бирок арасынан бир студент адамдардын ортосунда нааразычылык пайда болгондо жүрөктөр бири-биринен алыстай баштайт. Алар канчалык ачууланган сайын жүрөк ошончо алыстап кете берет. Анан ошол аралыкты жеңиш үчүн, добушту кийинки инсанга жеткизиш үчүн адамдар кыйкырып добушун көтөрө баштайт дейт. Буну кубаттаган мугалим туура айтасың. Мисалы, бири-бирин жакшы көргөн инсандар байкасаңар бири-бирине жылуу сөздөрдү айтып, жакшы сүйлөп олтурат. Аларга кыйкыруунун такыр кереги жок. Ал эми бири-бирин сүйгөн инсандарчы? Алар жада калса шыбырашып сүйлөшөт. Кээ бир учурда алар үчүн сөздүн да кереги жок. Бири-бирине болгон мамилеси жүрөктөрдүн баянышынан көрүнүп турат. Ошондуктан бир туугандар жүрөктөрдү алыстатпай, кыйкырышпай, урушпай, талашпай, ынтымакта жашоону бардыгыбызга жараткан насип кылсын дейли. Бүгүн Куттуу орозо программасында жалпы Кыргызстандагы, дүйнөдөгү диндер аралык диалог темасын сиздерге сунмакчыбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: кыямат күнү Алла Таала 3 түрдүү адам менен сүйлөшпөйт, күнөөлөрүнөн тазартпайт жана аларга мээрим менен карабайт. Ошондуктан катуу азапка калышат. Алар зынакор чал, алдамчы падыша жана текебер кедей. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга кош колун кармаганымда дүрөйдөн да, жибектен да жумшак эле. Анын жытындай аңкыган жагымды жытты, эч кезиктирбедим. Алланын элчисине саллаллаху алейхи вассаламга 10 жыл кызмат кылдым. Мага бир да жолу сенден тажадым деп көргөн эмес. Ар кандай бир ишиме сын тагып, эмнеге мындай кылбадың деп, же бир ишти кылбай койсом, мындай кылсаң болбойбу деп ачууланып. Дагы бир ассалому алейкум урматтуу телекөрүүчүлөр, мусулман бир туугандар. Биз Куттуу Орозо программасын улантып жатабыз. Бүгүнкү темабыз диндер аралык диалог. Ушул тема алкагында кененирээк бизге маектор берүү үчүн Аманат коомдук жана маданиятты өнүктүрүү фондунун жетекчиси Умар Жусупбеков агабыз келип отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Учурда дин маселеси бир эле Кыргызстан эмес, жалпы дүйнө жүзүндө активдүү бир багыт алып жатат. Муну эске алганда дүйнөдө жана анын ичинен Кыргызстанда диндер аралык мамиленин абалы кандай? Биринчиден жалпы калайык калкты ушул Орозо айы менен куттуктайбыз. Алла Тааладан баардык жакшылыктарды сурайбыз. Эми бул сиздин сурооңузга келе турган болсок, дүйнөдө албетте дин маселеси аябай курчуп турган маселе. Мунун жакшы дагы жаман жактары да көптөгөн маалыматтарга чыгып деле жатат. Мен тажрыйба катары муну акыркы бир 7-8 жыл Египетте ошо атайын бир журналда иштегем. Ошол журнал маданий, тарыхый, илимий бир журнал болчу. Ошонун негизинде көптөгөн конференциялар, семинарлар болду эл аралык деңгээлде. Ошол жерде көптөгөн ислам аалымдары болсун, батыштын аалымдары болсун, чыгыштын аалымдары болсун, деги эле жалпы коом боюнча илгиленген социолдук абалдарды изилдеген окумуштуулардын көрүшүнө да ушул дин маселеси өтө талкууланып келинди. Дин азырында чындап эле көптөгөн дүйнөлөрдүн баарында эле ушу дин аркылуу жаштарды тарбиялоо, ошону менен коомду бири-бирине жакындатуу, ынтымактуу бир жашоого чакыруу негизинде колдонуп келатышат. Эми диндер арасы мамиле боло турган болсо, дүйнөдө жакшыраак жактары көп. Негизи бул жакшы болуп келаткан нерсе. Бирок ортодо атайын уюштурулган топто болушу мүмкүн, же туура эмес түшүнгөн түркөйлөрдөн да болушу мүмкүн. Диндер аралык мамилени же диалогту туура эмес деп ойлогондор да бар. Бул жалгыз эле ислам чөйрөсүндө эмес, батыш чөйрөсүндө ошондой ойлор кезигип жүрөт. Бирок жалпысынан алып караганда окумуштуулардын, социологдордун, ислам аалымдарынын негизги максаты ушу диндер арасы мамилени бекемдөө, жаңылоо деп эсептелет. Бул деңгээлде биздин Кыргызстанда карай турган болсок, Кыргызстанда деле Кудайга шүгүр эч кандай диндер арасы бир чыр-чатак жок. Жакшы эле жашап келатышат. Буга шүгүр десек болот буюрса. Ислам дин тарыхында башка диндерге мамиле кандай болгон жана азыркы учурда кандай? Албетте, ислам тарыхына карай турган болсок, эң биринчи эле исламдын баштапкы абалы пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өмүр баянынан, жашоосунан, доорунан баштап карап келсек, кийин сахабалардын жашоосунда, кийинки тарых боюнча деле диндер аралык мамиле дайыма болуп келген. Себеби пайгамбарыбыз алейхиссалам Меккеден Мединага көчүп барганда, ошол жерде христиандар болгон, еврейлер жашаган,
пайгамбарыбыз алар менен кадимдей мамиле кылган. Ошо ислам мамлекети курулуп атканда дагы ошол жерде еврейлер менен чогуу, арабтар болуп, христиандар болуп, башка диндегилер болуп чогуу бир азыркы тил менен айтканда бир конституция жазышкан. Ошо Мадинаны, ошол жердеги элдерди мусулман болобу, еврей болобу, христиан болобу ошолорду коргоо үчүн. Бул ошон менен башталган. Кийин пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн көчүп кеткенде дагы карап көрсөк, бир еврейге өзүнүн жана согушка кийген зоот чокутун бир карыз алып ошонун ордуна таштап кеткени белгилүү. Бул тарыхта жазылып келет. Демек пайгамбарыбыз соода саттык мамиле да кылып келген. Бул эмненин натыйжасында келип атат? Демек динибиз, пайгамбарыбыз өзү башка диндегилерди бөлүп жарбастан алар менен кадимкидей эле мамиле кылган. Эми мен бул жерде бир айта турган нерсем, диндер арасы диалог же мамиле дегенде биз эмнени максат кылабыз, ошондо жакшыраак түшүнүшүп алышыбыз керек да. Кээ бир адамдар ойлойт, диндер арасы диалог десе же мамиле десе бири-бирине болгон ишенимди же болбосо диний үрп адаттарды аралаштырып атат деп. Жок, андай эмес. Диндер арасы мамиле бул ошо ар түрдүү диндеги эле адамдардын бири-бирине болгон күнүмдүк жашоосундагы мамиле, ынтымак, биримдик, сый урмат деп айтсак болот. Ошол негизде гана жашап келет. Себеби Алла Таала адам барасын жараткандан кийин түрдүү калк кылып жараткан, түрдүү улут кылып жараткан, түрдүү тил кылып жараткан. Ошондой эле акыркы биздин динибизге келгенге чейин түрдүү диндер да болуп келген. Бул эмне Алла Тааладан келген, асмандан келген самави диндер деп коет. Мисалы христиандар, еврейлер. Булар менен болгон биздин мамилебиз дагы ушурга чейин уланып келе турган болсо, демек кыяматка чейин деле улана берет. Ошон үчүн аларды деле Алла Тааланын бир жараткан кулу катары көрүп, биз жакшы мамиледе болушубуз керек. Себеби Алла Таала бизге буйруган нерсеси, биз аларды динге кийирүү биздин колубузда эмес. Ал Алла Тааланын өзүнүн колунда. Кимге хидаят берип, туура жолду көргөзүп, иман берет, бул Аллахтын колундагы иш. Биздин колубузда эмес. Биз жөн гана мусулманчылыгыбызды, динибизди туура жашап, туура көргөзүп, үлгү болуп, өрнөк боло турган болсок, бизден талап кылынган нерсе ошол. Ошону көргөзө алсак, ошол убакта башка адамдар, демек исламдын ушундай бир сонун кооздуктары, жакшы нерселери бар турбайбы деп өзлөрү келиши мүмкүн. Биз мажбурлап барып сен бул динди кабыл аласың, же болбосо менин диним сенин диниңен дагы бийигирээк турат деп мажбурлап айтууга биздин акыбызда жок. Себеби Куранда айтылгандай ла икраха фид-дин, динде эч кандай мажбурлоо жок дейт. Биз бул буйрукка да баш ийип, пайгамбарыбыздын сүннөтүн туура аткарып, жакшы мамиле, сый урмат менен боло турган болсок, ошо эми адам баласы карап көрсөңүз, жер шары кичинекей эле нерсе, 6 миллиард 7 миллиардка жетип атат, ынтымактуу жашаган жакшы да, урушуп талашканга караганда. Батыш өлкөлөрүндө өзгөчө бир акыркы окуя, Жаңы Зеландиядагы окуя бардыгыбызды таң калтырды. Мечитте баягы мусулмандарды атып кеткенден кийинки бийликтин болгон мамилеси, элдин болгон мамилеси жалпы бир дүйнөнү таң калтырды да. Анан муну эске алганда батыштагы динге болгон мамиле, анан чыгыштагы ошол эле Азия чөлкөмүндөгү динге болгон мамиле кандай? Туура. Бул акыркы Жаңы Зеландиядагы мамиледе өкмөт башчысы, премьер-министр өтө укмуш сонун бир өрнөктү алдыга койду да. Бул бир бардык нерседен мурун бир адамгерчилигин ортого койду. Эч кандай бөлүп жарбастан атайын мусулмандарды сыйлап, өзү кошо жана хижаб жолугун салынып келип, керек болсо жана парламентте Куран окутканга чейин эме кылды, кадамга барды. Андан сырткары ошол жердеги мусулмандар, Канадага чейин карасаңыз, дүйнөдө мусулмандар жума намазын кылып атканда ошону келип коргоп атышты да. Бул адамгерчилик, бардык нерседен мурун башкаларды сыйлай билүү дегенге келет да. Эми батыштын өнүгүп алдыга жылып аткан нерсеси бул илим билимден, маданияттын жогорулугунан келет деп ойлойм мен. Себеби батыш эли көбүрөөк окуйт, башкаларды көбүрөөк сыйлайт, адам укугун, адам акысына бир баа бергендиктен бул нерсеге барып атат. Бул биздин исламыбызда негизи талап кылынган эң биринчи нерсе. Биз тилекке каршы мусулмандар ушул нерседен артта калып калган үчүн абалыбыз азыркыдай болуп атат да. Негизи биз мусулмандар адам акысын, адам укугун, башкалардын ой пикирин сыйлай билүү деген нерсе бизде болуш керек эле. Биз ошол нерседен артта калып калдык, тилекке каршы батыш алдыга жылып кетти. Албетте Алла Тааланын бир суннатуллах деп коет, жер жүзүнө койгон бир мыйзамы бар. Мыйзам ченемдүүлүгү ким Алла Тааланын буйруган буйруктары менен жашай турган болсо, Алла Таала ал адамдын динине карабастан бул дүйнөдө ошонун сыйлыктарын берет. Мисалы, эмгектенип атабы? Батыш эмгектенип атат, окуп атат, алдыга жылып атат.
кайрат көргөзүп атат, жалкоолук жок, калп айтпайт. Ошонун негизинде Алла Таала бул мүмкүнчүлүктөрдү берип койду. Биз тескерисинче мусулмандар күнөө деген нерсе, шарияттын тыюу салган нерселерине эмне малынып калып, ошондон чыга албай жаткан үчүн биз артта калып атабыз. Тилекке каршы. Биз эгер оңолобуз дей турган болсок, алдыга жылабыз дей турган болсок, өзүбүздүн ошо динибиздеги эмне калп айтпа, уур кылба, адам укугун сыйла, адам акысын жебе деген сыяктуу жакшы бир негиздерибизге кайтып келе турган болсок, албетте илим билимге да умтула турган болсок, албетте биз батыш менен тең тайлашып койгонго бир мүмкүнчүлүк бар. Эми бул жерде тең тайлаш дегенде кээ бирөө туура эмес түшүнүп калбасын. Атаандашып бир ортодо кастык эмес. Бул жерде ушул жашоо деңгээли мусулмандар жашасын, ошол деңгээлге жетсин деген мааниде айтып атам. Негизи ушу исламда башка диндерге кандай мамиле кылуу буйрулат? Анан ошол эле учурда пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам кандай бир окуялары бар, кандай бир насааттарды айткан, анын дагы бир сүннөттөрү барбы? Бул негизги деле кайрылсак пайгамбарыбыздын жашоосу өзү өрнөк дебедикпи? Мисалы, пайгамбарыбыз жеке адам катары, пайгамбар катары дагы бир мечитте бир күн отурганда ошол жерден бир жаназа өтүп калат. Жаназа өткөндө пайгамбарыбыз тура калат. Тура калганда сахабалар сурайт: Аллахтын элчиси, бул жаназа өтүп бараткан жаназа бир еврейдики, биздин динден эмес, мусулман эмес дегенде пайгамбарыбыз инсан го дейт. Инсанга бул урмат деген нерсе да, карасаңыз. Бул пайгамбарыбыз анын динине карабастан инсан экендигине карап сыйлап аткан нерсеси. Бул эми дин Алла Таала бизди, мисалы, христиан же мусулмандар менен касташкыла, согушкыла деген бир эмеси жок, буйругу жок. Тескерисинче, булар менен пайгамбарыбыздын жанагы келген Аллах Тааланын аяты бар. Келгиле, таалау иля калиматин саваин байнана. Чакыр деп атат пайгамбарыбыз. Эй Аллахтын элчиси, чакыр. Ахлил китапта ошо христиандар, еврейлерди айтат да. Келгиле, биздин ортобуздагы ошо окшоштуктарды, окшош эмелерди бир чогуу карайлы, мамиледе болсун, ибадатта болсун, Аллахка бирдей сыйналы, Аллахка ширк келтирбейли деген бир аят келет да. Мунун негизинде эле карасак, чын пайгамбарыбыз ошол убакта эле христиандар менен, еврейлер менен мамиле кылып келген. Керек болсо пайгамбарыбыздын жашоосунда дагы Najran, биздин тилибизде Найран деп коет, Саудиянын Йеменге жакын бир тарабынан христиандар жашаган. Ошолор пайгамбарыбыз Мединада жашап турганда келишет. Келгенде пайгамбарыбызга тигилер ибадаттын убагы болуп калды дегенде өзүнүн мечитин бошотуп берет. Келгиле бул жерде ибадат кылгыла деп. Көрдүңүзбү кандай сонун нерсе. Дагы тарыхка кайтып келе турган болсок, мисалы, Хазирети Умардын убагында азыркы убакта Акса деп атабыз, Палестинадагы христиандардын борбору болуп турган Масжидил Аксада да христиандардын борбору болуп турган. Ошол жер ачылганда дагы ислам халифасынын доорунда ошолордун карамагына кирген убакта дагы ал жерде эч кандай чиркөөлөрдү талкалаган эмес, ал жерде ибадаттарды тыйган эмес. Тескерисинче, силер биздин коргообуз алтында жашайсыңар. Биз силерге жооп беребиз. Биздин мусулмандар зекеттин садакасын төлөп аткан болсо, силер жизия деп коет, бир налог сыяктуу берилмегендерди төлөйсүңөр, калганын биз душмандан силерди коргойбуз, ибадатыңарды кыла бергиле, соодоңарды кыла бергиле, жашооңорду уланта бергиле деп, ошол убакта ал Рим империясынын каймагында болгондо мусулмандарга келгенде ушул сөздү айткан. Амр ибн Ас, бул да Хазирет Умардын убагында Египетте вали деп коет, губернатор болуп барат. Бул бара калып эле ал Египеттин калкы христиан болгон. Буларга силер туура эмес динде жашап атасыңар. Силерден мурунку эмне жана фараондордун пирамидалары бар, башка айкелдер бар. Булардын баарын талкалап жоготолу деген эмес. Жок. Эч кимге тийгизген эмес. Калсын. Бул булардын мурасы. Сыйлаган аларды. Биз өзүбүздүн мечитибизди курабыз, өзүбүздүн ибадатыбызды жашообуз менен буларга исламды, мусулманчылыкты көргөзөбүз деп, алар менен болгон мамилеси өтө жакшы болгон. Дагы бир окуя тарыхта келген Абу Убайдат ибн Жаррах деген Хазирет Умардын убагында бул кол башчы, азыркы Иорданияда, Сирияда Хумус деген шаардын губернатору. Бул дагы ошол жерде ачып алгандан кийин жана римдиктердин эли жашаган, ал убакта Рим империясына баш ийип турган. Ошолорду алгандан кийин буларга силер дейт, каалаганыңардай жашай бергиле. Жанакыдай эле бизге белгилүү бир өлчөмдө налог төлөйсүңөр, бул дагы мамлекетти коргоо үчүн гана дейт. Кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин Римден ушундай чоң күч келатат, чоң кол келатат. Бул жерди кайрадан Римге кайтарып алат экен дегенди укканда
Hazreti Abu Ubeyde ibn Jarrah өзүнүн күчүн санап көрүп, аскерин карап көрүп, менин бул чоң кол менен күрөшүүгө азыр күчүм жок экен деп ошол жердеги мамлекет өзүнүн жардамчыларын, башчыларын чакырып барып, элге жарыя салдырат. Ушул убакка чейин ким канчалык налог төлөгөн болсо, ошону келип биздин казынадан алып кетсин. Биз азыр бул силерди коргойбуз деп сөз бердик эле, чоң жоо келаткандыктан биз коргоого мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калды. Силердин акыңарга кирбейли деп кайра жыйнаган салыгын артка кайтарып берүүгө умтулуп элге жарыя салат. Муну уккан ошол жерде христиандар обетер таң калып, ислам динин ушунчалык тунуктугун, адам акысын баалагандыгын билип, өзлөрү чиркөөгө барып, христиан адамдар Алла Таалага жалынып жалбарып, мусулмандарга дуа кылышат да. Келаткан душмандын жамандыгынан сакта деп. Натыйжада эч кандай согуш болбостон, бул жөн эле имиш болгон болот. Римден келаткан кол кайтып кетет, мусулмандар тынч абалда, христиандар тынч абалда ошол жерде жашап кала беришет. Негизи шариятыбызда башкаларга колуңан эле эмес, жада калса оозуң менен дагы зыяның тийбесин деп айтылат эмеспи? Анан ушул нерсе азыр сакталып жатабы? Ооба, бул пайгамбарыбыздын хадисинде келген нерсе. Ман хуал муслим деп сураганда пайгамбарыбыздан ким мусулман дегенде пайгамбарыбыз ал муслим ман салима ал муслимуна мин лисанихи ва ядихи дейт. Ким башка адамдарга, башка мусулмандарга тилинен жана колунан зыян келбей турган болсо, ошол адам мусулман дейт. Мусулман деп сен намаз окуп атасың, ажыга барып атасың, орозо тутуп атасың деп айткан жок да. Мамиле жагынан башка адамдарга тили менен да, колу менен зыян келбеген адамды мусулман деп айтып атат. Эми азыркы убактарда бул дээрлик ар ким өзүнүн деңгээлине жараша жакшы бир иштерди кылып атат деп ойлойм. Мисалы мен акыркы өзүм жашоомдон бир мисал берсем, 4-5 жыл мурун Египетте ошо жашап жүргөндө бир төңкөрүш болуп, ызычуу болуп кеткен убакыт болду. Ошол убакта мамлекеттин ичинде бир каостон улам пайдаланып кээ бир күчтөр мусулмандар менен христиандарды бир чабыштырууга алып келгенге ниеттеништи да. Бирок менин баа берген нерсем, таң калган нерсем, сүйүнгөн нерсем ушул болду. Булар бир группа келип бир мечитти, экинчи группа барып бир церковду өрттөп кетишти. Ошол убакта христиандар жалпы чогулуп келип мечиттерди колдорун бири-бирине кармап, бекем кармап коргоп турушту. Мусулмандар дагы барып ушундай эле абалда сакалдары бар кийинген эмени карасаңыз церковду коргоп турушту, чиркөөнү коргоп атышты. Неге? Булар биз кылымдар бою жашап келген ынтымагыбызды эч ким буза албайт. Биз кыз алып, кыз берип атабыз бири-бирибизге дейт. Мисалы исламда карасаңыз христиандардан, еврейлерден үйлөнүүгө уруксат берет аялдар менен. Эркектерге бизге эме кылбайт, тиги кыздарыбызды аларга берүүгө тыйым салынат, бирок алардын кыздары менен үйлөнүүгө уруксат берет. Бул эмне деген сөз? Сен балаңдын энеси бир еврей же христиан болууга акысы бар. Өзүнүн динин кармап жашай бериш мүмкүн. Мен ошо дагы Египетте жашап жүргөндө бир атасы мусулман, энеси христиан, еврей дининде калууга эч ким мүмкүнчүлүгү бар, тыюу салбайт. Бирок бул жерде жана атанын ролу бийик болгон үчүн, ата үйдө түркүк болгон үчүн баласына эмне атасынын динин ээрчигендиктен бул жерде эч кандай проблема көргөн эмес. Ошол сыяктуу эле христиандардын же еврейлердин сойгон малынын этин жегенге да бизге уруксат берилет. Бул Куранда келген нерсе, пайгамбардын сүннөтүндө келген нерсе. Демек, бул нерсени карап атсаңыз, биз күнүмдүк жашоодо эч кандай эме кыла албайбыз, бөлүшө албайбыз. Алла Таала Куранда айткандай: "Инна жаалнакум шуба ва кабаила литаарафу инна карамакум индаллахи аткакум" деп келет. Биз силерди эл, уруу, калп кылып жараттык деп атат. Бири-бириңерди тааныгыла деп, бири-бириңер менен мамиле кылгыла деп. Силердин эң жакшыңар Аллахтан коркконуңар деп атат. Демек, Алла Таала кааласа, эгер баардык адамдарды бир динге коюп койгонго күчү жетет, кудуреттүү, буга ишенебиз барыбыз. Бирок Алла Тааланын ушундай бир мыйзамы бар экен, ар түрдүү калктан, ар түрдүү тилден, ар түрдүү динден кылып жаратып эмне биздин мамилебизди көргүсү келип атат. Биз ушул жерде сыноодо кандай мамиле кылып, кандай бир жашоо менен сыноону өтө алабыз, бул бизге берилген сыноо да. Мына ушу негизи эле диндер аралык диалог дегенде бул сөзсүз христиан же башка дин өкүлдөрү менен барып алардын чиркөөсүнө чокунуу же башка алардын динин кабыл алуу эмес. Болгону сый урматта болуу, адамдык касиетти бийик коюп, бир ынтымакта жашоо деген максатты биз коюп жатабыз. Азыр Куту Орозо программасынын демөөрчүсү Бурана Грант курулуш компаниясынын
кыскача жарнамасына кезек беребиз. Кроме кинотеатра, в жилом комплексе Бурана Пэлас для горожан будут доступны летняя терраса с панорамным видом, детская игровая площадка в свободной от автомобилей зоне и двухуровневый подземный паркинг, оснащенный датчиком контроля состояния воздушной среды и пожарной сигнализацией. Жилой комплекс Бурана Пэлас — это престиж и высочайший уровень комфорта современной жизни рядом с историей. Чыңгыз Айтматов. Сонун китептери да бар. Ата, Оу. сиз бул китептердин баарын окугансызбы? Сурайсың да. Окулбаган китептерди бул жакка койбойм балам. Ата, бул китеп такыр ачылбап турго, бул китепти окуган эмессизби? Ыйык Куран. Балам, бул биздин ыйык китебибиз. Чынын айтсам, окуй элек экенмин. Бирок муну да окуй турган учур келет. Азырынча чаң жетпеген, кол жетпеген жерге коюп турган. Ой, эмне кылып атасың? Сиз өппөдүңүз? Келе. Китептерин баарын өпкөнгө болбойт. Бир гана Куранды өпкөнгө болот. Түшүндүңбү? Апаң айтчы, чай даярдасын. Азыр. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Excuse me, sir. Do you speak English? Но, кыргызча. Окей. Можно вас спросить? Можно? Это вот сейчас что такое? Играет что? Песня? Не песня. Да. Я Куран. Аят, Фатиха. Вау. Это очень приятно, мне Да, нравится. Куран, Такой приятный звук. аяты. А вот как вот понимать, что такое смысл? Вот смысл есть перевод? Понимать, как вот перевод? Перевод? Да. Yeah. Смысл? Вот что значит это? Фатиха? Сейчас. Окей. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз бу? Мына окуп аткан Фатиха сүрөсү бар го. Ошонун кыргызчасын билесизби маанисин? Фатиха сүрөнүнбү? Саманиси. Кыргызча. Саманиси эсте жок болуп атат да. Кое турсаңыз азыр. Эми белгисең, могу билет болуш керек азыр. Мен эсте жок экен. Маларга Фатиха сүрөнүн Сүрөнүн кыргызчасын болсо. Жооп билбейт. Кандай эле окуп жүргөндө. Сен де білмейсің. Сен де білмейсің. Бұлар... дос келсең. Қандай жақсы. Бұл Фатиха сүресінің мағынасын білесің бе, дос, қырғызша? Фатиха сүресінің мағынасын жоқ, айтамын. Сен де білмейсің. Достар, білесің Фатиханың қырғызшасын, мағынасын? Я, ешкім білмеймін бұл жерде. Сен де білмейсің. Кім біледі? Bismillah.
Jana Peygamber aytты. O egem, menin elim Kur'an'dı taştap koydu. Menin elim Kur'an'dı taştap koydu. Kur'an'dı taştap koydu. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Куттуу Орозо программасын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү темабыз диндер аралык диалог темасын талкуулоодобуз. Ал эми студиябыздын коногу Аманат коомду жана маданияттуу өнүктүрүү фондунун жетекчиси Умар Жусупбеков агабыз. Биздин маалыматыбыз боюнча сиз Египетте көп жылдар бою кызматташып, ушул дин тармагында, массалык маалымат каражаттарында дагы жетекчилик кызматтарда иштеп келдиңиз. Анан Кыргызстандагы абалды байкап көрдүңүзбү? Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы, ошол эле башка бир дин аалымдары, башка дин өкүлдөрүнүн жетекчилери менен, башка дин өкүлдөрүнүн аалымдары менен кызматташтыгы, алардын бир баарлашуусуна бир саресеп салып көрдүңүзбү? Мунун биринчи алдына карап карай турган болсок, биз кыргыз эли жалпы эле мусулман болуп келгенден бери Совет доорун жашасак да мусулманчылыкты кармап келди ата бабабыз, элибиз. Анан кыргыздар ал убакта бүт эле мусулман болуп келген. Кийин ушу батыштан келген бир миссионерлердин доорунан улам христиан динине же баптизмге бир секталарга кире баштаганда уже эл муну көтөрө алган жок. Себеби мусулмандар бул убакта башка динди койгула, өзүбүздүн динибизди жакшы биле элек кездери болчу да. Ошондон улам каада салты бекем барма, динибиз ушундай экен деп, аларга болгон бир тукуруу, жек көрүү, жаман сезимдер, жаман мамилелер ортого чыгып кеткен. Эми бул түшүнүктүн бир аз жетпегендиктен же болбосо кандай десем, элдин бир жана патриотизм деп коебузго, ошонун бир сол жактарынын бир эмелери дейм, бир таасирлери деп ойлойм да. Себеби эгер адам түшүнө турган болсо, биле турган болсо, мындай мамилеге барбастан тескерисинче ошо башка сектага, башка динге өтүп кеткен бир туугандарына орой мамиле кылбастан, сылык мамиле кылып, өзүбүздүн жүрүм турумубуз менен, жашообуз менен исламдын кооздуктарын, сулуулуктарын көргөзүп тартып алышыбыз керек эле да, аларды артка. Биз канчалык катуу мамиле кылсак, орой мамиле кылсак, булар качат. Бул биз пайгамбарыбыздын да сүннөтү эмес. Алла Тааланын да дининде мындай айтылбайт да. Шарияттагы негизде дагы Алла Тааланын Куранда келгенсе, "Валау кунта фаддан ализан лан фадду мин хавлак" деп пайгамбарыбыз айтат да. Сен эгер орой мамиледе болуп катуу болгондо айланаңда эч ким калбайт эле деп. Пайгамбарыбыз Алла Тааланын буйругу менен жумшак мамиледе болгон. Келгенде ошол доордо мисалы капырларга сен капырсың, диниң мындай болуп атат, тозокко түшөсүң деп коркуткан эмес. Тескерисинче исламдын жакшы жактарын айтып, Аллахтын бар экенин, бир экенин, бир туугандарга жардам кылыш экенин, жетим жесирлерди коргоо экенин, адам укугун, адам акысы боюнча ушул нерселердин баарын айтып тартып келген. Биз ушул нерселерди билбеген үчүн, пайгамбарыбыздын усулубун, методун билбеген үчүн биз жанагыдай орой мамилеге барып, ого бетер качырып алып атабыз. Эми кыргыз жанагы жер берип көмдүрбөгөнүн себеби дагы бул ошо каада салттан келген нерсе. Эми мисалы кыргыздар буга каршы чыгып атат туура. Бирок Кыргызстанда деле башка дин өкүлдөр жашап атат. Булардын өзүнө өзлөрүнүн мазары бар, күмбөстөрү бар, жайлары бар коюла турган. Мусулмандардыкы өзүнчө ошол эки жакка бөлүнүп эле өзлөрүнчө жай баракат коюла берсе, эч нерсе жок, проблема чыкпайт деп ойлойм. Эң негизгиси эле ошо биздин түшүнүктүн деңгээлибиздин өсүшү керек да. Ошондо гана мындай түр түшүүгө, кагышууга барбайбыз.
Ошондо биз башка дин өкүлдөрүнүн укугун тепсилеп, алардын акысына да кирген болуп калабызбы? Адам катары бир жаран катары албетте укугуна акысына кирген болуп эсептелебиз. А биз динден дагы ла икраха фид дин деп Куранда келген сыяктуу эле башка бирөөнү бир мажбурлай албайбыз. Эгер биз динибизди ошончолук баалай турган болсок, сыйлай турган болсок, калп эле бир жанагы бир слогандарды айтып, девизлерди айтып кыйкыруунун ордуна мусулманчылыгыбызды, исламыбызды туура жашап көргөзүшүбүз керек. Чыныгы ислам, иман ошол жерде да. Көчөгө чыгып кыйкыруу ар бир адамдын колунан келет. Бирок мусулманчылыкты туура жашап, туура көргөзүү бул кыйын нерсе да. Ошону биз жашап көргөзө алсак, эң негизги маселе ушул деп ойлойм мен. Негизи эле батыш өлкөлөрүндө жада калса чиркөөгө кирип намаз окуган мусулмандарга дагы күбө болуп калган учурларыбыз болду бул социалдык тармактардан. Буга ал жактагы ушул маданияттын өнүккөнү себеп болууда. Албетте ошондой. Себеби мисалы батышта, Европада караңыз, Америкада караңыз, жума күндөрү мусулмандарга жума намазына жер болбогон үчүн, мечиттер азыраак болгон үчүн чиркөөлөрдү ачып берип атышат. Жана сенаторлордун өздөрүнүн иштеген жерлерин ачып берет экен, залдарын мисалы. Бул башка алардын биз мусулмандарга болгон бир сый урматы. Биз дагы ошол нерседен кем калбастан өзүбүз аларга сый урматта болуп, керек болсо жана сиз башта айтып калдыңызбы, диндер арасы диалог дегенде биздин түшүнө турган нерсебиз мамиленин жанында дагы биз аларга туура эме кылбайбыз, динди мажбурлабайбыз. Бирок диндин ичинде дагы жакшы орток көп нерселер бар. Мисалы адамдарды сыйлоо, уурулук кылбоо, калп айтпоо, жакшы жактарды, ошолорду орток пайдаларды алып, ошонун үстүндө талкуулап, ошонун үстүндө дагы келечек муунду тарбиялап кетиш керек да. Ошол эле учурда исламофобия дагы өнүккөнү маалым, ал жактын абалын кандай карасак болот? Буга эмнелер түрткү болот? Исламофобиянын чыгышы эки тараптуу деп ойлойм. Бир, албетте ислам динин көрө албаган, сүйбөгөн душмандар да бар. Мунун жанында исламофобия болгон мусулмандардын өзлөрү да бар. Динин туура түшүнбөгөндүктөн. Ошол убактан ошондон улам чыгып келип атат. Себеби биз мусулмандар динибизди туура жашап көргөзө албаган үчүн, терс жактарыбыз алдыга чыгып кеткен үчүн, агрессивдүү жана эмне радикализм алдыга чыгып аткан үчүн, албетте ислам динин жакшы тааныбаган жаш муундар ушул нерсени көз алдына элестетет. Террорист боло турган болсо демек бир мусулмандан чыгышы мүмкүн. Жок, андай эмес. Террористтин дини дагы улуту да жок. Бирок дагы эле мен айтарым, биздин мусулмандар катары жалпы мойнубуздагы милдет пайгамбарыбыздын, сахабалардын жашоосундай жашоону өрнөктүү көргөзө ала турган болсок, жанагы тарыхта айтылгандай баардыгыбыздан коркмок эмес. Тескерисинче бизге чуркап келмек, бизге дуа кылышмак. Биз ушул нерсени көргөзө албай атабыз. Кичинекей бир нерсе болсо, жеке кызыкчылыгы бар, тар пикирдегилер карасаңыз, ислам дүйнөсүндө жардыруулар, согуштар каякта болуп атат? Ислам дүйнөсүндө эмнеге? Баардыгы жеке кызыкчылык, тар пикир деген бийликтин, байлыктын аркасынан бул иштер болуп атат да. Эч кандай ал жерде дин үчүн, иман үчүн болгон нерсе эмес. Динди, иманды жеке кызыкчылыкка колдонуп аткарган үчүн ислам жаман көрүнүп калып атат. Бул айдан ачык нерсе. Мусулмандар ошо башка дин өкүлдөрүн ислам динине чакыруусу шартпы, шариятпы? Ооба, бул чакыруусу шарт, бирок кандай негизде, методу, усулу кандай болот, муну сүйлөшсөк болот да. Пайгамбарыбыздын жашоосуна кайра кайтып келебиз. Пайгамбарыбыз жана эмелерди чакырганда келгиле деп атат. Чогуу отуруп сүйлөшөлү, орток жакшы маселелерибизди ортого коелу, ошонун алдына кетели деп. Биз башка диндегилерде туура имандуу болуп өлүшүн, акыретте имандуу болуп жаннатка киришин каалайбыз, бейишке киришин каалайбыз. Ошондуктан биз аларды жөн эле сөз менен эмес, чакыруубуз иш менен болуш керек. Ал иш жашоо, көргөзүү, өрнөк болуу. Бул сиздин темаңызды улай эле баягы капырлардын буюму, капырлардын иши деп аябай каты сындагандар бар го. Бирок ошол эле учурда капырлардын деп айткан, жамандап өздөрү сындап аткан инсандардын, элдин автоунаасын минип жүрүшөт, телефондорун жана башка буюмдарын колдонуп атышат, алардын буюмдарына тамак аш жасап жеп атышат. Бул абалга сиз кандай дейт элеңиз?
Бул исламда эч качан бир илимге, өсүүгө, өнүгүүгө тыюу салбайт. Тескерисинче тарыхта карап көрө турган болсок, медицина илими, алгебра илими, геометрия илими өнүктүрүлүп алдыга жылган замандар болгон. Мисалы Аббасилер деген Дооруба пайгамбарыбыздын 300-400 жылдан кийин ушулардын убагында жана самолетко окшогон бир нерселерди ойлоп чыгаргандар болгон. Лифтини ойлоп чыгарган. Кийин акыркы эмелерди карасак, мусулман дүйнөсүндө жана глобусту ойлоп чапкан мусулмандар болгон. Негизи ислам дини динге, илимге, технологияга үндөйт. Бирок биз артта калып калган үчүн, илим билимден артта калып, жеке кызыкчылык үчүн, ушактан чыкпай калган үчүн да карапайым эл түшүнсүн деп айтып атам. Майда чүйдө иш менен алек болуп калган үчүн батыш илимди, билимди алдыга жылдырып кетип, азыр технологиянын баарын алдыга жылдырып атат. Эмне үчүн мусулман муну колдонбош керек? Эгер улуу аалымдардын ушул убакта ойчулдардын айтканы сахабанын колунда дейт, азыркыдай мүмкүнчүлүк болгондо дүйнө жүзүнүн баарын ислам ушунчалык кыска бир убакытта туура жеткирип коет эле дейт. Биз бул технологияны, бул мисалы аспаптарды туура колдонуп, туура жеткирүүгө аракет кылсак, албетте үлгүлүү да боло алабыз, башкаларга жакшы нерселерди жеткире алабыз. Биз эми жалпы бир коомдогу, жалпы бир дүйнөдөгү диндер аралык диалогду талкуулаганга аракет кылдык. Бирок бир кичинекей коңшу темасына келсек ушул жерден коңшулар башка диндин өкүлдөрү болгондо көп эле сый тамакка чакырган учурлар болот. Алардын үйүнө барганда тамактанууда кандай шарттар бар? Жакшы бир суроо. Биз шарттары мындай. Конокко чакырса, башка диндин өкүлү болсун, керек болсо динсиз болсун, мамиле катары барабыз. Сый дасторконуна отурасыз. Бирок өзүбүздүн эмнени жейбиз, кайсы нерсени билген үчүн этияттап жегенге аракет кылабыз. Бирок мындан дагы алдыңкы нерсе, мен айта турган нерсем, эгер биз кошунабызга динге болгон, ишенимибизге болгон жанагыдай тонкий, өтө кылдат мамилени көргөзө алган болсок, ал чакырып атканда айта келе, менин кошунам диндар, мусулман, такыба адам эле. Мен ошого жараша тамак жасайын деп жасап берет. Буга бир окуя бар, мен айтып берейин. Бир досум Голландияда жашап жүрүп ошол нерсени айтты. Орозодо бизди ооз ачарга дейт, ифтарга бир христиан чакырды дейт. Бардык. Барып отургандан кийин тамактар келди, дасторкон жакшы дейт. Эми ичибизден ойлонуп атабыз дейт да. Эми кандай кылар экенбиз деп. Болбосо шариятта уруксат берилген аны жегенге. Берилет, христиандардын, еврейлердин сойгон малдарын биз жей алабыз. Ошентсе да такыбалык ачысынан тарабынан караганда эми ойлондук дейт, кандай болор экен деп. Ошондо баягы адам айтты дейт, мен силердин дейт баскан турганыңарды, жүргөнүңөрдү, диниңерге болгон мамилени билген үчүн бул эттердин баарын мен бир мусулман касаптан алып келдим, коркпой жей бергиле депчи. Көрдүңүзбү? Биз кошунабызга бул суроодон мурун биринчи өзүбүз өрнөк болуп жашоону көргөзөлү, кошуна өзү ошол убакта бизге айттырбай эле жей турган тамагыбызды адал кылып даярдап берет. Орозодо турабыз, ооз ачууга чакырып калса? Ооз ачууга, мен өрнөгүн айттым го, ооз ачууга чакырса барасыз, суусун ичесиз, берген сый урматын көрөсүз. Шектене турган эгер эт боло турган болсо, башка нерсе боло турган болсо, ал убакта анда туура ага кол узата албайсыз. Бирок Алла Тааланын берген ырыскысы, неаматы ушунчалык кенен, кыргыздын дасторконунда берекелүү көрүп атабыз, тое турган нерсе чыгат ал жерден. Ибн Аббас риваят кылат, эмне үчүн бизге Ахлул китапта ошо именно христиандар менен еврейлердин сойгон малын жегенге уруксат берип атат. Алар Аллахтан түшкөн эки китепке ишенген үчүн, Аллахтан келген буйруктарга ыйман келтирген үчүн, булар ислам дини келген күндө дагы биздин пайгамбарыбызга толук ишене албай, исламды толук кабыл албаса дагы, ошол Аллахтан келген эки китепке ишенген үчүн ошолорго сый урмат кылып, Алла Таала өзү буга уруксат берип атат. Силер христиандардын сойгон малын жейсиңер, еврейлердин сойгон малын жесеңер болот. Ошол сыяктуу жана башта айттык, алардан кыз алсак да болот. Сиздин окуяңызды улай эле бул биздин жашообузда дагы болгон нерсе. Биздин кичинекейибизден чогуу өскөн досубуз бар, Коля деген. Ал жигит дагы ушунчалык бир мага сый көрсөтөт. Үйүнө барганда мени бул адал досум деп алат. Орусча мы халялин друг приехал депчи. Анан жубайы дагы көнүп калган, биз барганда атайын барып,
уйдун койдун этин алып келип белгилүү жерден буга бир өзгөчө тамак жасап беришибиз керек, бул башкача дос деп өзгөчө бир сый мамиле кылат да. Бул дагы чындап бир жан дүйнөнү жылытып, бир жакшы бир мамиледен таасир аласың да. Кайрага дагы адан ашыгыраак жооп кылганга аракет кыласың. Бул кичинекей мисал. Бул үй бүлөлүк достук мисал. Ал эми жалпы коомдогу бул мисалды коомго бир жогорку деңгээлге, мамлекеттик деңгээлге чыгарса дагы бир чоң бир жылыштар болот деп ойлоп турабыз. Анан сиз дагы бир баса белгилеп өттүңүз, ушул жерге бир ачыгыраак тактап айтып койсоңуз, христиандар менен еврейлердин сойгон малдарын жесе болот дедиңиз да. Бул кандай шарттар менен жесе болот аны? Эми Кудайга шүгүр, азыр кичинекей кыргыз элибизде түрдүү диндердин өкүлдөрү бар. Ынтымакта эле жашап келатат. Урушуп талашкан эмелери жок. Ошол ынтымак бузулбасын. Дагы ынтымакты кантип бекемдейбиз, кантип мамилебиз дагы алдыга жылат дей турган болсок, албетте биз мусулмандар жана айтып кеткендей, биринчи колубузду узатып, алар менен жакшы мамиле кылып, сый урматыбызды көргөзө билсек, мусулманчылыктын баары жакшы, ошолордун баардык жакшы нерселерин жашай билип көргөзө алсак, албетте алар бизге эч кандай кастык да кылбайт, душмандык да кылбайт. Алар жана башында айттым, биздин бир туугандарыбыз, биздин мамлекеттин жараны, биздин ата уулдары, кыз уулдары. Булар менен дайыма биз ынтымакта болушубуз керек. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт эмеспи кыргыз? Биз ынтымак бар жерде, биримдик бар болуп турганда, эмне үчүн жана талашып тартуушунун бизге кереги жок. Ошон үчүн ар бирибиз жанагындай түрдүү провокация боло турган болсо, түрдүү оюндар боло турган болсо, ойлонушубуз керек да жок. Бул биздин элибиз, мекенибиз, кичинекей жерибиз. Ынтымакта жашайлы деп эле динине, улутуна карабастан жакшы мамиледе болушубуз керек. Бул адамдык сапат баарынан мурун. Анда сизге соңку сөз. Урматтуу элибиз, биз ушу орозонун берекети, урматы менен дайыма жүрөктөрүбүз жакшы тараптарга болуп, жакшылыктарды эңсеп, жакшылыктарды тилешибиз керек. Баардык туугандарыбызга, жакындарыбызга, кошуналарыбызга жакшы мамиледе болуп, негизги ынтымакты, биримдикти сактай билсек, баардык нерсе жакшы болот деп ойлойм. Башка дин өкүлдөрүнө дагы биз терс карабастан, мусулмандар жакшы өрнөк боло ала турган болсок, мамилебиз сый урматта боло турган болсо, албетте алар дагы адам болгондон кийин, акылы болгондон кийин муну сезет. Мунун сыртында өзүбүздүн мусулмандардын дагы жамаат арасындагы биримдикти, бирдикти сакташыбыз керек. Себеби ислам биримдикти талап кылган, ынтымакты талап кылган дин болгондуктан, өзгөчө биз мусулмандар биринчи өзүбүз бири-бирибизге сыйлап, сый урмат көргөзүп, ушак айтпастан, кыйбат кылбастан мамилени жакшы оңдой турган болсок, өрнөк боло ала турган болсок, башка диндегилер албетте бизге суктанып келе турган болсо, бул чоң сооп болот, жаратканда сүйүндүргөн болобуз, ыраазычылыгын тапкан болобуз. Тескерисинче бири-бирибиз менен кайым айтышып, бири-бирибиздин кемчилдигибизди издей турган болсок, бул биздин ишибиз да эмес, шарият бул нерсени бизден талап кылган эмес. Туура эмес, мисал туура эмес өрнөк болуп калуубуздан корколу. Мындан улам биз Аллахтын алдында да жооп беребиз. Ошон үчүн жалпы мусулмандар биримдикти, ырайымдуулукту, мээримдүүлүктү сунганга аракет кылалы. Себеби ким мээримдүү болсо, Алла Тааланын мээрими да ошого түшөт деген хадис бар. Ошон үчүн баардык адамдарды мээримдүүлүк менен кучактайлы. Орозоңуздар кабыл болсун. Жашоонун баш мыйзамы болгон Куранда, ошол эле Кыргыз Республикасынын Конституциясында дагы адам укугу жогору коюлган. Андыктан бири-бирибиздин укуктарыбызды сыйлап, бири-бирибизди мажбурлабастан ынтымакта болушубуз керектигин дагы бир жолу далилдей алдык болуш керек. Ынтымагы бар элдин ырысы бак ачылат. Ынтымагы жок элдин тапканы бекер чачылат. Ынтымактуу биригетте ынтымаксыз бөлүнөт. Ынтымак элдин бакты бар, бири-бирине баркы бар деп эзелтен ата-бабаларыбыз айткандай, ынтымактуу, барктуу жана бактылуу болуп жашайлы. Саламатта туруңуз. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Кылымдар таазим кылган ай, кудурет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан, кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. 24 ТВ жана Маралдан орозо кебин угуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы.